Assalamu alaikum урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы кыргызстандыктар, урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Максут Маккамоğlu. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен бул чыгарылышта өндүрүш боюнча сүйлөшөбүз, жеке ишкерлик боюнча сүйлөшөбүз. Мен азыр Баткен районуна караштуу Божун айылындамын. Бул жерде атайын ушул желим бөтөлкөлөрдү кайра иштетүүчү Баткен таза аймак аталышындагы ишкана ачылууга даярданып жаткан мезгил экен. Сиздерге бул чыгарылышта дал ушул желим бөтөлкөлөрдөн эмне чыгарат ошолор боюнча сиздерге толук маалыматты алып берем. Мен азыр келип баратам. Караңыздар, мына ошо сиздер көрүп турган бүт баары дал ушул таза аймак ишканасындагы желим бөтөлкөлөр туугандар. Мени бул жердин ээси, бул ишкананын жетекчиси Кайрат мырза күтүп турган чагы. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы, Кайрат мырза? Иштериңиз жакшыбы? Иш илгери болсун. Так, Кайрат мырза, бул ишканаңыздын атын алыстан угуп, атайын сизге келип отурабыз бүгүн. Дал ушул өндүрүш боюнча сиз менен бир аз маектешели, биздин көрүүчүлөргө ушул өндүрүштүн максаты боюнча айтып берели деген максатта Кыргызстан тарабы көрсөтөлү деп сизге атайын келип отурабыз. Жакшы, Алла разы болсун. Бул биздин иш ар бир адамдын динде дагы айтып кеткен тазалык, биздин медицинада дагы айтып кеткен тазалык боюнча иш кылайлы деп чечтик. Кудай кааласа мына баштадык. Ачылышыга жакын калды. Ачылышыга жакын калды, Кудай буйрса. Кайрат мырза, айтсаңыз, бул идея сизге кайдан келди эле? Бул идея мен көп жылдан бери ойлоп жүргөн идея. Ар бир жарандын мусуруну экологияга зыян эмес, кайра акча кылуу максатында ар бир жарандын, кыргызстандык жарандардын. Эң сонун. Демек, ушул желим бөтөлкөлөрдүн мусорго чыгаргандан көрө ушундай ишканаларга бергени бул пайда. Экологияга дагы, мамлекетке да пайда. Экология биздин мамлекетибизге ар бир жарандын өзүнүн мусоруну саткандыгы, салымын кошкондугу, таза экологияга салымын кошкондугу болсун деп ушундай ишти баштадык. Кайрат мырза, айтсаңыз, азыр бул жер Баткен экен. Мисалы үчүн Ош, Бишкекте дагы ушундай мусорду кайра иштетүүчү ишканаларды мен азырынча уга электим да, ушундай иштер башталды дегендерди уккам, бирок чындыгында иштеп кетип жаткан бир соц тармакта же болсо телеканалдарда бергенди көрө электим да. Сиз албетте Баткенде аябай жакшы ишти баштапсыз. Эми айтып кетсеңиз, бул желим бөтөлкөлөрдөн нелер чыгарат, Кудай буйрса алдыда? Бул Кудай буйрса биздин жакында ачылса, мунан шланга чыгарабыз. Строительный материал. Яшик, игрушкалар, көп бардык нерсе, пластмастан, кленкадан, кагаздан болгон нерселердин баарын жасса боло турган. Буюмдарды, строительный немелерди чыгарып кете бересиз. Жакшы. Мындай бул станоктор, Кайрат мырза, дал ушуну чыгара турган станоктор да? Ооба, бул станоктор бул дробилка деп коет. Дробилка. Дробилкасы бул. Бул майдалап бирдей өзү каалагандай сеткасын алмаштырса, өзү каалагандай кылып майдала берет. Анан кийинкиси мойка деп коет буларды. Мойка бул жууп тазалап берет. Ар бир бөтөлкөнү майдаланганын, желим бөтөлкөнү майдаланганын жууп тазалап бере турган, жууп тазалап бере турган ысык суу, суук суу менен. Анан сонун аппараттар экен мынау, караңыздар. Нар жагыдагы акырдагылары жалтыраган. Ошолор бул кургатуучу, сушка деп коет, кургатуучу да, кыргызча. Кургатып, нар жагыга мешөктөп, каптап бере турган аппараттар. Демек, бул желим бөтөлкөнүн ар бири мындай айтканда жанчылып, анан башкырттан иштелип чыгат экен да, майдаланып туруп, Ар бир бөтөлкөнү дробилкадан чыгарып, жууп, тазалап, кургатып, сирё кылып даярдап бере турган. Ошондо биринчи чыгара турганыңыздар бул сирёсу болуп калабы? Сирёсу, бул бардыгы азыр бул только сирё жасай турган немелер, станоктор. Кудай буйрса жакында калган сирёдон кайра иштеп чыга турган стройматериал же шланга же бир азыр бизге Баткенге керек турган өрүк, алма, шабдалы ошолорду башка мамлекеттерге жөнөтүш үчүн ящик жасап чыгарса болот.
Яш жакында стандартка жооп бере турган яштерди жасап чыгарасыздар, Кудай буюрса. Кудай кааласа буюрса. Вообще сонун мында. Мынаке караңыздар, ушундай аппараттар менен дал ушул жерде сиздер көрүп турган аппараттар менен мына ушул үйүлүп турган мынаке караңыздар, көлөмүнө аябай чоң көлөмдөгү желим бөтөлкөлөрдө ушул аппараттар менен иштеп, сириосуну, шлангаларды түрү менен ушул жерден чыгарып берет, Кудай буюрса. Бул жер азыр кандай? Бул жер убактылуу болсо керек, Бул жер убактылуу, пока сирио даярдаш үчүн өзүбүздүн немени эле бир мыналарды навес кылып, жаңа чачындан неме болбосун деп моторлорду. Ачылышы Кудай буюрса Жакын күндөрдө ачылат, Кудай буюрса. Жакын күндө. Мына жакын күндө урматтуу көрүүчүлөр, бул ишкананын ачылышы болот. Башка даректе, Баткен шаарында ачылат, Кудай буюрса. Аны дагы сиздер биздин канал аркылуу көрөсүздөр. Биз тартып беребиз ал жагын дагы. Эми айтсаңыз, Кайрат мырза, бул желим бөтөлкөлөрдү сиз кайсыл жерден алып келип жатасыз эми негизи? Бул негизи мен Баткен шаардык мусор таштоочу жайдан, свалкадан, мусорный свалкадан. Бул жума айылдыкы кайсыл жердеги свалка болсо ошол жерлерден жыйып, анан кошумча элдерден сатып алып атабыз. Пленкасын сатып алып атабыз, бакалашкасын сатып алып атабыз, желим бөтөлкөсүнү, кардон, кагаз боюнча. Желим бөтөлкөсүн кардон дагы аласыздар. Кардон дагы алабыз. Мен мына жерде карасаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, кардондор да турат экен. Кардондорду дагы бир нерсени чыгарасыздар дейм, Кудай буюрса, Кайрат мырза. Кардондордон дагы экинчи иштелип чыгуучу көп нерсе чыгарса болот. Мундагы основной туалетный бумагалар чыгат. Мына караңыздар. Мына ушул кадимки эле сиздер көрүп турган кардон туугандар. Биз муну ар бир үй негизи колдонуп бүткөндөн кийин мусорго чыгарып салабыз. Дал ушул мусорго чыгарган кардондорду ушундай ишканаларга, Баткен таза аймак ишканасына берсеңиздер, демек туалетный бумага, андан сырткары дагы керектүү буюмдарды иштеп чыгарат экен. Аябай жакшы. Дагы бир айтып кетүүчү нерсе, элдер мусоруну таштабай мусорга бизге сатса болот. Сиздерге алып келип сатса болот. Сиздер сатып аласыздар? Сатып алабыз. Азыркы баалары айтып кетсем, азырынча эртең күн ылып неме болуп калды, эрте дагы жогорулатабыз ценасыны. Сатып алуу баасына? Сатып алуу баасыны. Азырынча желим бөтөлкөлөр, пластмастар 15 сомдон болуп атат килограммы. 1 килограмм 15 сом. Пленкалар 20 сомдон болуп атат. Кагаздар, кардондор 7 сомдон болуп атат. Азырынча бул килограммга эсептесем кардондогу, Кардондого. Демек сиз менен телефон аркылуу байланышып туруп сизге алып келип сатса болот. Бизде телефон менен байланышып алып келип сатса болот. Бизде 2 точка бар, Бужунда, Баткенде. Бужунда, Баткен шаарында 2 точкаңыздар бар, жакшы. Сатып алуучу месталар. Кайрат мырза, эми азыр Кыргызстанда мына өзүңүз билесиз, эң негизги көйгөй бул жумушсуздук. Сиз бул жөнүндө ойлонсоңуз керек. Бул жерде канча адам жумуш менен кылайын деген максаттарыңыз бар? Бул 20дан ашык 30га чейин жумушчу кабыл алынат жакынкы күндөрдө. Расмий маалыматтарын чыгарасыздар ачылышы болгондон кийин. Ачылышы болгондо штат ачасыздар. Буюрса. Демек, урматтуу көрүүчүлөр, Баткендин тургундары, Бужундун тургундары дал ушул Кайрат мырза менен телефон аркылуу байланышып, биздин экрандагы телефон аркылуу байланышып, сиздер жумуш боюнча да кайрылсаңдар болот. Андан сырткары желим бөтөлкөлөрдү алып келип сатуу боюнча дагы кайрылсаңдар болот. Эми Кайрат мырза, сизге эркин микрофон бергим келип турат. Элге кандай кайрылат элеңиз, кыргызстандыктарга дал ушундай ишти баштайм дегендерге кандай кайрылат элеңиз деген суроо менен. Менин элдерден суранарым, элдер ушу таштандысыны өздөрү үйүндө же бир неме кылып айтса үйдөн алып кетебиз, же өздөрү алып кел берсе болот. Таштандыны мусорга таштабай бизге сатса дегеним. Биз сатып алабыз. Мусорга апарып таштагандан көрө биз сатып алганыбыз элге дагы пайда, экологияга пайда, биздин мамлекетибизге пайда. Бул дүйнөлүк деңгээлде мусор азыр проблема болуп аткан көйгөйдү биринчиден Баткендегисин чечейик деп чечтик. Азырынча Баткен обласыга дагы кошумча Кудай буюрса жакын
кийинки этаптарыга башка жактарда кошобуз. Мен сизге Кайрат мырза дагы бир жолу суроо бергим келип турат. Азыр көпчүлүгү мисалы үчүн жаштар да мектеп бүткөндөн кийин эле жумуш издеп чет өлкөгө кеткен учурлар болот да. Кыргызстанда дагы иш жүргүзсө болобу? Мен азыр сизди көрүп туруп өзүмчө бир толкунданып жатам да, ушундай иштерди кылса болот экен деген. Кеңеш бере элек жаштарга. Өтө жакшы суроо. Бул Кыргызстанда өтө жумуш көп. Биздин кылам деген кичине сабыр кылып, мээнет кылыш керек. Ар бир жаштар мээнет кылып, акырындык менен өзү ар кандай иштер турат алдыбызда. Биздин өзүбүздүн баткенди мына биздин мамлекет колдоп, өтө азыр биздин баткенибизге жардамдар, немелер келип атат. Ошолордон пайдаланып, мамлекетке пайдасы тие турган, өзүнүн пайдасыга, өзүнүн дагы ишкананын дагы пайдасын ойлой турган иштерди ачса боло турган даражада бизге колдоо көрсөтөт, мүмкүнчүлүк бар азырынча. Колдонуп калса жакшы. Жакшы. Кайрат мырза, бизге атайын убакыт бөлгөнүңүз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Мына бүгүн ачылуудан алдыңыраак келип отурабыз сизге. Элге көрсөтөлү деп. Кудай буйрса, ачылышыңызды дагы элге көрсөтөбүз. Ачылышыңыздарга келип катышабыз, Кудай буйрса. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Сизге ийгилик каалайбыз. Ушундай сизге окшогон патриот адамдар, ушундай мусулдук кайра иштете турган ишканаларды түзө турган адамдар көбөйө берсин. Бизге уруксат анда, Сизге чоң рахмат. Аман болуңуздар. Мына урматтуу көрүүчүлөр, караңыздар кандай сонун, кандай жакшы идея. Ушундай эле кадимки эле желим бөтөлкө, биз көңүлгө албаган, биз маани бербеген желим бөтөлкөдөн ушундай шланкаларды, строительный материалдарды иштеп чыгара турган ишкана түзүлүп жатат, караңыздар. Ушундай ишканаларды баарыбыз түзсөк болот. Мен жыйынтыктан тугандар, комментарий жазып, лайк басып, колдоо көрсөтүп кетиңиздер. Кудай буйрса, бул ишкананын официалдуу түрдө ачылышына дагы келип катышабыз. Сиздер Кайрат мырзага суроо талаптар болсо, экрандагы телефон аркылуу байланышып, суроо берип, же болбосо иш боюнча сүйлөшсөңүздөр, же болбосо ушу желим бөтөлкөнү сатуу боюнча сүйлөшсөңүздөр болот. Көрүшкөнчө.